Камбарата белгеси боюнча өзүңөр билесиңер, Дүйнөлүк банк 18 миллион 600 миң доллар бөлүп берген. Ага биз техника экономикалык негиздемени актуализация кылып атабыз. Андан тышкары 3 мамлекеттин ортосундагы келишимге юридический компанияны азыр тандап алып атабыз. Бүгүнкү күндө экологдор, социологдор иштеп атат Камбарата кеси боюнча. Андан тышкары ошол техника экономикалык негиздемени Кудай буйрса бир жума мурун бизде Хаят гостиницасында чоң семинар өттү. Ушул Дүйнөлүк банктын уюштуруусу менен ал жерде кошуна мамлекеттердин дагы эксперттери болду. Өзбекстан, Казакстандан энергетиктери болду, бизден ветеран энергетиктер болду. Ошонун баары тең ал жерге бүт бүгүнкү жасалган жумуш боюнча Дүйнөлүк банк презентация кылды. Көпүрө салынып атат, подстанция салынып атат, жолдор бүтөт Кудай буйрса май айына чейин. Түнөлдүн ичин бетондойт. Ошондон тышкары жанагы биздин кызматкерлер ошол жерде рабочийлер жашаганга общежитие салып атат. Ушунун баары Кудай буйрса быйылкы жылы бүтүрүшүбүз керек. Азыр эле ошол Дүйнөлүк банктын жетекчилери менен жолугушуу болдук. Булар боюнча алар мындайча айтканда ошондон түшкөн пайдадан биздин ошол Токтогул районуна жана Жалал Абад областына кандай жардам бере алабыз деген маселелерди көтөрүп атабыз биз. Мен ошол жерде маселе көтөрдүм. Ошол Жалал Абад регионунан жаштардан ошол жерге 1000ге жакын окуучу студенттерди окутушубуз керек. Кара Көл университетинде энергетикалык факультетинде эртеңки күнү Камбарата кеси бүткөндө мындайча айтканда ошол жерге иштегенге биздин болжол менен 3000ден бир 10 000 кишиге чейин кызматкер жумуш орун пайда болот. Токтогул районуна 110 киловольттук бир линия кетет. Ошону экинчи линиясын куруп берели деген маселелерди көтөрдүк. Ошол региондо жашаган аз камсыз болгон үй бүлөлөргө жардам берели. Ошол эми проекттин атынан. Андан тышкары ушул жерден чыккан электр энергиянын 1%-ин ошол районго пайдага сыяктуу кылып калтырып кетели деп ай сайын 1%-ин ошол Камбарата кесинен чыккан электр энергияны марттын аягында деп атабыз. Кудай буйрса Стамбулда жолугушуу болот. Кол койгон коммунике боюнча донорлор келет. Бул Азиатский банк, Исламский банк, Европейский банк развития, Европейский банк инвестиция ошолор жана 1,5 миллиарддан тышкары 2 миллиарддын тегерегинде финансы керек болот муну курганга. Ошого кайсы банк канча салым кошот жана кандай мындайча айтканда условия бар. Ошолор боюнча жолугушуулар болот. Апрель айында Кудай буйрса ошол эколог менен социологдорду Камбарата бирге алып барабыз. Бүгүнкү күнгө чейин жакын жашаган айылдардын баарын тең сурамжылап келишти. Ошол Камбарата кесинин курулушуна силердин көз карашыңар деп. Элдин көз карашы 97% макул болуп атышат баары тең. 1% айта албайм деген мамиле, 2% эми ар кандай өзүнүн ойлорун айтышат. Бул аябай жакшы мындайча айтканда сурамжылоо деп атышат.